Саламатсыздарбы? География сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы материктердин жана океандардын келип чыгышы. Үй тапшырма. Окуу китебинин 29-беттеги суроолорго жазуу түрүндө жооп бериңиз. Тапшырманы я класста аткарыңыз, таблицаны толтуруңуз. Демек, кайсы таблицаны толтуруу керек? Бул таблицанын темасы жер кыртышынын түзүлүшү. Демек, бул таблицаны толтуруу үчүн атластагы жер кыртышынын түзүлүшү картасын караңыз. Эң чоң плиталарды табыңыз. Дүйнөнүн физикалык картасынан кайсы материк кайсы плитада жайгашкандыгын аныктаңыз. Ошону менен таблицаны толтуруңуз. Демек, плитанын аталышы жана географиялык объект. Сабактын максаты бул литосфералык плиталардын теориясы негизги жоболорун мүнөздөп, континенттин жана океандардын келип чыгышы, негизги ири литосфералык плиталар жөнүндө заманбап идеяларды айтып берүү. Келгиле сабакты эстейли. Карталар аймактарды камтуусу боюнча кандай топторго бөлүнөт? Демек, аймактарды камтуусу боюнча 3 тобуна айырмалашат. Демек, туурабы? Бул биринчиси дүйнөлүк жана жарым шарлардын карталары, экинчиси материктер жана океандардын жана алардын бөлүктөрүнүн карталары, үчүнчүсү мамлекеттер жана алардын бөлүктөрүнүн карталары. Географиялык изилдөөнүн кандай методдору бар? Бул эки негизги методдору бар, балдар. Бул салттуу жана жаңы методдор. Масштаб кандай болот, балдар? Масштабы боюнча дагы 3 топко бөлүнөт, туурабы? Бул ири масштабтагылар, орто масштабтагылар жана кичинекей масштабтагылар. Сабакты баштайлы. Материктеги жана океандардагы жер кыртышынын түзүлүшү ар түрдүү. Литосфера жер кыртышынын жана мантиянын үстүгүн бөлүнгүн камтыйт. Жер кыртышынын үстүңкү бети бирдей тегиз эмес. Аны жер бетине чыгып турган материктердин зор урчуктары жана аларды бөлүп турган океандардын чуңкурлары түзөт. Өз ара тыгыз байланышкан материктер менен океандын чуңкурларынын болушу жер кыртышынын түзүлүшүндөгү айырмачылыктар менен байланыштуу. Жер кичинекей космостук зат. Күн системасынын бир бөлүгү. Отто Юрьевич Шмидттин муздак газ чаң булутунан жердин пайда болушу жөнүндөгү гипотезасы. Күндүн айланасына айланган булуттун бөлүкчөлөрүнүн кагылышып, карышып, кар тоолоктой болуп чоңоюп пайда болушу. Демек, материктер жер кыртышынын калыңдыгы 35-70 километрге жетет. Ал эми океандын кыртышынын калыңдыгы 5-15 километрден ашпайт. Жер кыртышынын түзүлүшүндөгү айырмачылыктар кандайча түшүндүрүлөт? Окумуштуулардын бир тобу жер бетинде эң оболу океандык сыяктуу кыртыш пайда болгон деп эсептешет. Жердин ички бөлүгүндө болуп жаткан процесстердин таасири менен катталыштар же тоолуу аймактар пайда болгон. Бара-бара кыртыштын калыңдыгы арта берип, акыры материктер зор урчуктары келип чыккан. Материктер менен океандар андан ары өнүгүшү жөнүндө бир нече гипотезалар бар. Демек, алардын бирине ылайык жер суунун суунган сайын кысылып, тоо кыркалары соолуган алманын кабыгынын бырыштарына окшоп көтөрүлгөн. Океан кыртышынын материк кыртышына айланышы натыйжасында материктер чоңоёт. Же тескерисинче океандар кеңейип, материктер чет жакалары мантияга төмөн чөгөт деп башка гипотезада айтылат. Кийинки мезгилде кургактык жана океандардын түбүндөгү жер кыртышын изилдөөлөргө байланыштуу литосфералык плиталар жөнүндө түшүнүктөр таянган жер кыртышынын негизделишинде теориясы келип чыккан. Демек, 6-класстын курсун эске салалы. Биздин жер эмнеден турат?
кайсыл үч катмар жер кыртышын түзөт? Материктик жер кыртышынын калыңдыгы канча? Океандардын астындабы? Демек, биздин жер эмнеден турат? Биздин жер 3 катмар жер кыртышын түзөт. Туурабы балдар? Бул ядродон турат, манчадан жана жер кыртышынан турат. Туурабы? Материктердин жер кыртышынын калыңдыгы 35-70 километр. Ал эми океандыкы 5-7 километр. Кийинки мезгилде кургактык менен океандардын түбүндөгү жер кыртышын изилдөөлөргө байланыштуу литосфералык плиталар жөнүндө түшүнүктөр таянган жер кыртышынын негизделишинин теориясы келип чыккан. Ал 20-кылымдын башында немец окумуштуусу Альфред Вегенер тарабынан материктердин жылып турушу дрейфи туурасындагы гипотезага негизделген. Бирок окумуштуу континенттер жылдыра турган күчтөрдү кандайча пайда болору жөнүндөгү суроолорго жооп бере алган эмес. Ысыкма жер кыртышынын бир бөлүгүн басып, аны сындырып, жаракаларды пайда болушуна алып келет. Материктердин жер кыртышында жарака пайда болуп, ал бөлүнүп баштайт. Баштапкы бир плита экиге бөлүнөт. Эритилген таштар эки плитаны бири-биринен ар кайсыл тарапка түртүп баштайт. Литосфералык плиталар теориясына ылайык, жердин сырткы кабыгы, жер кыртышы, манчанын бөлүгү менен бирге 60-100 километрге чейин калыңдыктагы бир нече чоң блоктордон турат. Бардыгы болуп 13 литосфералык плиталар бөлүнөт. Алардын ичинен 6 эң чоң. Алардын көпчүлүгү материктин да, ошондой эле океандын да кыртышын камтыйт. Картадан чоңураак плиталарды таап атагыла. Ар бир плитада кайсы материктер менен океандар жайгашкандыгын аныктагыла. Демек, эң чоң плиталар бул Евразия плитасы, Америка плитасы, Африка плитасы, Австралия, Антарктика плиталары. Ар кайсы мезгилдерде континенттердин жана океандардын контурларынын өзгөрүүсү. Демек, караңыздар. Плиталардын оошуп жылмышуусуна алып келүүчү күчтөр үстүңкү мантиядагы заттардын орун которуштурушунун жылдыгынан келип чыгат. Алардын тереңдиктерин жогору карай умтулган катуу агымдары жер кыртышын жарып, терең жаракаларды пайда кылат. Мындай жаракалар океандын түбүнүн кыртышын жука болгондуктан анда көбүрөөк учурайт. Литосфералык плиталардын кыймылынын ылдамдыгы жылына 1-2 сантиметрден 10-12 сантиметрге чейин жетип, ар башка учактарга ар кандай ылдамдыкта кыймылдайт. Бул болсо, жердин жасалма спутниктерин тарткан сүрөттөрүн салыштырганда далилденген. Эгерде материктер жана океан плиталар бири-бирине жакындашса, деңиз менен капталган плита ийилип, терең суу алдындагы коолорду, тизмектешкен аралдарды жана кырка тоолорду пайда кылат. Мисалга, Курил коосун, Жапан аралдарын, Анды тоолорун келтирүүгө болот. Жердин өсүп өнүгүшүн изилдөөнүн келип чыккан теорияга караганда, алгачкы мезгилде океан менен курчалып турган бир гана материк болгон. Кийинчерээк андан өтө терең жаракалар пайда болуп, анын ордуна жаңы океан жайгашкан. Анын түндөгүндөгү Лавразия, ал эми түштүгүндө Гондвана материги пайда болгон. Бара-бара материктер жана жаңы жаракалар менен бөлүнүп, Атлантика жана Индия океандары келип чыгат. Азыркы материктердин угун жер кыртышынын байыркы тезгинтилген туруктуу платформалар түзөт. Плиталардын өз ара кагылышуусун тоо кыркаларын пайда болгон. Айрым материктер бир нече плиталардын кагылышуусунда белгилери сакталып, натыйжада алардын аянты өсө берет. Алсак, Евразия ушундайча болгон. Демек, балдар, билимди бекители. Вегенер Альфред
Бул континенталдык дрейф теориясын түзгөн геофизик. Материктик жер кабык, литосфералык плиталар, океандык жер кабык, сейсмикалык активдүү зоналар. Бүгүнкү сабакта эмнени билдиңиз? Сабакта кандай жаңы түшүнүктөрдү колдондуңуз? Сабак материалы сизге кыйын болдубу? Суроолорго туура жооп бере алдыңызбы? Өзүңүзгө сабак үчүн баа коюңуз. Үй тапшырма. Окуу китебинин 29-бетиндеги суроолорго жазуу түрүндө жооп бериңиз. Тапшырманы Я класста аткарыңыз. Таблицаны толтуруңуз. Бул таблицаны толтурууну унутпаңыз, өзүңүздүн дептериңизге толугу менен көчүрүп жазып берсеңиз болот. Балдар, көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.